Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бугундар амансыздарбы? Бүгүн биз Подмосковдабыз. Ногинскийден бери Покров районундабыз. Москвадан где-то бир 80 километр бери. Бул жакта бүтпөгөн мечит бар экен. Бүткөн мечит эми ошо кош керек жерлери бар экен. Ошону келип көрүп, сиздерге коюп берем видеосуну. Бул жакта ошол мечитке тиешелүү мүрзө бар экен, мүрзөкана бар экен. Өз негизи мен көптөн бери бир ниетим бар эле да, бул өлүмдү эстеп бир мүрзөканага барып, бир аз Куран окуп, ошондой ниетим бар эле чынында туугандар. Аллах таала риядан эл көрсүн, кожо көрсүлтөн сактаган болсун. Ушул убакытка чейин эмнелерди кылган болсок дагы бир ортомчу болуп калдык деген ишеничтемин. Башка эч нерсе керек эмес. Ошол эмнелерди которгон болсоңуздар, баардыгы өз ордуларына, өз элдерине жетип барды иншалла. Куран түшүрүп коелук. Аллах таала өткөндөр рахмат кылсын, калгандарын саламат кылсын иншалла. Бул ошол мечитке караштуу мүрзө. Эми мүрзө дегенде не только биякта кыргыздар бар, эми мусулмандардын баары бар, татарлар бар экен, азербайжандар бар, эми өткөндөр дагы кимдер бар, тажиктер бар, өзбектер бар, көп улуттар бияка коюлуптур. Иншалла, бисмилла, Куран окуп. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين ушул өткөндөр рахмат кылган, калгандары саламат кылсын иншалла. Ушул жашаган өмүрлөрүбүз бир пайдалуу, акыретке керектүү жакшы иштерди кылып калалык. Ушул мекенин алыс жерде мигрант болуп иштеп жүрөбүз иншалла. Кыргызстаныбызга аман эсен, ден соолук сак акыбалда баралык иншалла. Бирахмат я архамар рахим. Мына ушундай туугандар, чынында өтө башкача болуп турам чынында туугандар. Эми бара турган жерибиздин баардыгы ушул жерлер да. Mo тынчтыкты караңыздар. Жым-жырт биякта өзүң болосуң да, кабырдачы. Бул досуң дагы болбойт, аялың дагы болбойт, жакын минип жүргөн бир машинаң болбойт, светиң болбойт дегендей. Аллах таала ошол кабырыбызда бир жакшы тынч жаталык. Кабыр азабынан Аллах таала сактаган болсун. Ушул мүнкар накир берилген суроо жообуна бир жакшы жооп берүүчү бир инсандардан болойлук, динге бир кызмат кылган бир адамдардан болойлук. Ушул мечит биле, медресе биле, бир жол биле, көпүрөк биле ошондой нерселерге жардам берген бир активдүү бир мусулмандардан болойлук туугандарым. Караңыздар. Бул агабыз, таанып турсаңыздар, биз буга чейин видео тарттык. Алла разы болсун ага. Элден амандашып, чынында бир калет болуп турам. Сүйлөгөнгө байкалчу. Өзүңүз бир аз сүйлөп бериң. Неме чубак ажынын бир маселесинде уккан элек. Ошондо так улап коебуз. Эми Москвада өлгөндөрдү мындай өлүктү кыйнабай, ошол жакта деле көмсөңөр боло берет деген алымыбыздын айткан сөздөрү бар да. Ошол сөздөрүнө амал кылып, ушул жерге көмгөн канчалаган кыргыз бир туугандарыбыз через ошол Москвадагы муфтияттын өкүлү сүйүн ажы аркылуу келген канча деген адамдар бар, 150 адамдар ушул жерге көмүлгөн экен. Ушул нар жактарда араларында. Ошол туугандар ошолорду бир зиярат кылып, ошолорго бир Куран окуп, Алла ыраазылыгы үчүн бир келдик элек. Алла насип кылса. Ошол негизи бул мечитке мен азыр видеосун коюп берем. Айбек агабыз
имамды кылат иншалла. Аллах таала разы болгон болсун. Агабыз буга чейин айтты эле, ошол бул жерибиз негизи токойлордун арасында коюлуптур. Иншалла эми туугандар жашырганда эмне эми ар бир жан өлүм дамын татуучу да. Бир күнү ушул мечитке бир мүрзөкана берилиптир десем сен сук кабар айтасың. Эми бул чындыкта туугандарым. Бара турган жерибиз ушул жак болгондон кийин биз ушул жакта абат кылышыбыз керек да. Бул дүйнө жолу бир какой-то бир күндөрдөн турат да. Бул биз автобуста бараткан бир жолоочу сыяктуу адамдарбыз да. Бир эми остановкада түшүп калып эле ошол жерде жашап калам деген бир сымал адамдарбыз да. Биз бул 20 жыл жашайбыз, же 30 жыл, же 70 жыл жашайбыз, же 80 жыл жашайбыз. Андан кийин дальше мына кылымдар өтүп кетти, туугандарыбыз өтүп атат. 100 жыл мурдагы жок болгон адамдар, бар болгон адамдар азыр жок болгондой эле. Иншалла биз дагы эми 100 жылдан кийин жок болобуз. Бизден эмне калат? Ошол сооп амалдар калат. Ошондой экен да. Жакшылык иштер кылып калалы туугандар. Эми Москвада көп жүрөбүз. Эми мындай бизге көбү чалат экен да, ошол бир жардам берип калабы, ондай кылабы, мындай кылабы деп. Акчасын бербей жүргөн канча кыргыз бир туугандар бар ойгонгула туугандарым. Чынында ойгонгула, бул күндөр өтөт кетет. Эртең Аллах тааланын алдында жооп берүүчү күндөр келет. Бая 1.200.000 карызым, акчам бербей койду, бирөө жаз жаман калеты болдум да. Ойгонгула, чынында ойгонгула. Туугандардан дагы бир нерсени айтып коелук. Биз мисалы үчүн бул YouTube'га мүрзөнү чыгарбай эле койгула деген адамдар болушу мүмкүн арабыздардачы. Бул жерден биз коркпошубуз керек. Эртең келип жата турган жерибиз ушундай эле жер болот. Кыргызстанда болобу, Россияда болобу, кайсыл жер жүзүндө болбосун, биз баары ушундай жерде келип жатабыз. Ушул нерсени биздин көптөгөн бир туугандарыбыз унутуп калган, эстен чыгарган. Азыр бир адам дагы келип бир зыярат кылгандарды көрбөйсүң. Коркушат. Ушул туугандар, ушул жерде жаткан, ушу Ногинскийден Подмосковдон Ногинскийге өткөн город Покровдогу ушул жерде жаткан туугандарыбызга, Кыргызстанда жаткан туугандарыбызга, өткөн мусулман туугандарыбыз, ушул бул дүйнөдөн өткөн туугандарыбызга бир сиздерге кыйын болбосо, ошол бүгүнбү, эртеңби, кайсы күнү болсо дагы өзүңүздөрдүн бир туугандарыңызды эстеп, ата энелериңизди эстеп, чоң ата, чоң эне, тайта тайнелериңизди эстеп, бир Куран окутуп койсоңуздар, алар ошол Куран окуганыңыздагы аларга бир сооп туугандар. Баарыңыздардын Алла разы болсун. Куран чүрүп басып өткөндөргө, калимакы мусулмандарга иншалла. Бул Ихлас сүрөсүдөн күчтүү сүрө жок экен да. Иншалла биз чала сабат багындайларыбыз намазды толук окуй алган. Бисмилlah. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekullahu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Ya Allah'ım uşul okugan Kur'an'dı. Şul Peygamberimizin ruhuna hadiye kıldık. Peygamberimize koşup Allah'ım sahabalarına andan ötüp бүткүл мусулмандарга ушул күнгө чейин каза болгон, сен өзүңүн астыңа барган туугандарга бир соогун берсин Аллахым, жаткан жери жайлуу болсун Аллахым, билип билбей кылган күнөөлөрүн өзүң кечиргин Аллахым. Аллахым ушул окуган Куранды шафаат кылгын Аллахым, бүткүл мусулмандарды Фирдавс жаннатына насип кылгын Аллахым. Аллаху акбар. Мечиттин видеосун коюп берейин ана силерге. Туугандар, мына Айбек агабыздын үйүнүн экинчи этажыны мына Аллахтын ыраазычылыгы үчүн мечитке берген. 2017 жылдан бери официалдуу түрдө мечит иштейт.
бул навигаторда бар. Кыргызстан менен Москванын жолу трассасынан где-то бир 200 метрдей ичкерide жайгашкан. Бул баягы үйчө мечит типа. Мына ушундай туугандар. Бул жерге где-то бир 150дей адам батат экен азыркы учурда. Жума күндөрү мындай жакшы чоң маракелерде адам батпай пробка болуп атыптыр. Коридорго чейин чыгып окуп атыптыр. Ошого мындай Алланы ыраазычылыгы үчүн жардам беремин, сооп келешип калайын, буга бидат керек эмес, мен акыретке жөнөтөм деген бир туугандарга болсо, мына ушул пайдалуу видео болсун деп силерге айтайын. Сооп келешип калыңыздар. Бул жерде бияка чейин өстүрөм дейт агабызчы. Бул жака чейин өстүргөндө үстүнү дагы кайрадан баштан жабыш керек болот. Ошого бияка фундамент куюп, пескоблок, пеноблоктор керек болот. Баягы керек болот. Арматура керек болот, акчалай жардам керек болот. Эгер Алланын ыраазы үчүн иштейм деген усталар болсо, өчөрт болуп келип иштесеңиздер дагы болот. Бул жер бузулат алды. Тиякта жүрүңүздөр. Толук эле көргөзүп коеюн эми. Бул жер ажаткана, жакыныраак тарта беребиз. Ажаткананын үстү дагы мечит болот иншалла. Алды бияка өскөн болсо бияка. Көрүп да. Өскөн болсо бияка чейин келет дагы. Экинчи этаж полный мечит болот. Монун үстү дагы мечит болот. Бияктан экинчи этажга чыгабыз, жүрүңүздөр. Бул жерден уже экинчи этажга чыгып кетет. Бул жагы мечит туугандар. Этот ажаткана дегеним. До конца барганда полный условиялар бар экен. Душовой бар, эки туалети бар, бияқта дарат алсаңыздар болот отуруп. Кыскасын айтканда Алла ыраазы болсун. Бул жергиликтүү жамааттын көбүнө кыргыздар түзөт экен. Анан башка улуттардан жамааттар бар экен. Алла ыраазы болсун. Сооп келешип калыңыздар эле деген бир жакшы ойда. Мына ушундай видео жакса лайк басыңыздар, иншалла каналга катталыңыздар. Иншалла биздин канал элдин кызматына боло бермекчи. Ушул өзүмдүн жеке каналым. Катталып коюңуздар туугандар. Иншалла дагы болсо мындай жакшы иштерди чыгарып турууга мен даярмын. Мындан баягы кирди чыкты болуп калса дагы эле ошо сүйүнөгөн. Керек болуп калса чалыңыздар, байланышыңыздар. До конца айдашат. Келгенден кийин учага регистрация коюп берет, чыкпай туруп базадан чорундан текшерип берет. Жакшы барып жакшы келесиздер. Аэропортто барасыздар туугандар. Жолдо тыйын бер болбойт. Сүйүнөгөн 24 саат бою кызматта. Мына ушундай туугандар. Жарнамалар болсо кайрылыңыздар, каналга катталыңыздар. Өзүдө менин номерим турат. Рахмат. Адат баягы номер дагы Айбек агабыздын өзүнүн номери. Калоочулар болсо ошол стройкадан бир нерсе беретилер дегендер болсо, машиналар бар, алып келе турган. Чалсаңыздар, Сбербанк картасынан ошого уланган, связьдан ошондо. Рахмат.